Бүгүн биз Кыргызстандын билим берүүсүндөгү реформа, 12 жылдык билим берүү системасына өтүүдөгү даярдык боюнча окуп жатабыз. Бул жерде ошол министрлик баш болгон Кыргыз билим берүү академиясы, мугалимдердин баягы квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярлоо институту, билим берүү департаменти ушулар бизге аябай жакшынакай бир материалдарды берип атат. Аны менен бөлүшүп, бизден дагы окуу бөлүм башчылары келип отурат. Бирок муну менен катар биз алган билимди ошол жерлерге барып жергиликтүү тренер катары дейбизби кандай каскаддык метод менен бул тажрыйбаларды алып жайылтабыз. Себеби алдыда жаңы окуу жылы турат, чоң милдеттер турат. Ошондуктан барып биз бул алган билимдерди жана башка окуу бөлүм башчыларына, мектеп жетекчилерине, ар бир мугалимге жеткизүүгө аракет кылабыз. Системалуу түрдө иш алып барабыз, материалдарды бөлүшүп. Анан эң негизгиси ушул мугалим эң акыркы точкасы бардык мугалимдер ушул 45 мүнөттүк сабагын ичинде ушул азыркы билим берүү стандарты, азыркы биздин берейин деген мындай натыйжаны ушул сабакта көрсөтүп балдарга жеткириш керек.